Салам достор. Доллардын көтөрүлүшү, экономикалык кризис, пандемиянын жарыяланышы. Көптөгөн компаниялар оор учурду башынан кечирип турган чак. Бирок кризис бул бир тарапты банкротко учуратса, экинчи тарап учурду пайдаланып, чоң акчага иштеген маалы. Негизги максат мүмкүнчүлүктөрдү туура пайдалануу. Бүгүнкү чыгарылышыбызда сиздер үчүн 5 бизнес идеяны айтып беребиз. Оба азыркы болуп жаткан коронавирус кырдаалында жана бул кырдаалдан кийин да бул бизнес идеялар өз жемишин берет деген ишеничтебиз. Анда баштадык. Тасман аягына чейин көрүңүз. Кызыктын баары алдыда. Биринчи идея. Тамак аш азыктарын үйгө жеткизип берүү кызматы. Көпчүлүк адамдар үй шартында онлайн иштөөгө өтүп жаткан чагы. Демек тамак аш азыктарын жеткизип берүү кызматы бул бизнестин өнүгүп жаткан учуру. Айрыкча Кытай мамлекетинде кеңири кулатын жайып, жеке компаниялар ишмердүүлүгүн аткарып жатышат. Себеби көп адамдар көчөгө чыгуудан коркуп жатышат. Ар бир үйдө тамак аш азыгы эртеби кеч түгөнөт. Демек бул кызматты көп адамдар колдонушат. Сиз бул идеяны колго алып, супермаркеттерден тамак аш азыктарын жеткизип берип иштесеңиз болот. Бул жерде негизгиси сиз бул идеяны кырдаалдарга кооптуу учур жаратпагандай кылып иштеп чыгууңуз керек. Көчүп жүрүүчү лаборатория кызматы. Мындай бизнести ачууга миллиондогон каражаттардын кереги жок. Идеянын өзү коронавирус толкуну токтогондон кийин да иштей берет. Бул бизнесте кырдаал тараптан буйрутма түшсө, барып керектүү анализин алып, иштеп жаткан лабораторияларга алып барып, анализинин жыйынтыгын чыгарып бересиз. Идеянын өзүндө поликлиникага барып, очередь күтүп отурганга караганда жакшыраак. Мында болгону сиз лабораториялар менен келишим түзүп, бизнесиңизди реклама кылып баштасаңыз болот. Жер жемиштерди үйгө жеткизип берүү. Бул бизнес идеяны аз убакыттын ичинде ашырууга оңой. Мында чоң акчаны да талап кылбайт. Жер жемиштерди дүң баада сатып алып, социалдык тармактардан реклама кылып сатсаңыз болот. Бизнес жөнөкөй, иммунитетти көтөрүүгө жана витаминдерди толуктоого талап чоң болуп жаткан учур. Эң негизгиси буйрутма түшкөн тарапка жакшы кылып жеткизип берүүдө. Бул бизнесте азырда бир канча жигиттер иштеп, жакшы акча таап жатканын байкап жүрөбүз. Антисептиктер менен үйдү тазалоо кызматы. Азыркы маалда бул кызматка суроо талап болуп жаткан учур. Себеби чет мамлекеттерде бул кызмат кеңири жайылып, жада калса үйдү коронавирустан тазалайбыз деген ураан менен жеке ишканалар кызматтарын сунуштап жатышат. Теорияда үйдү кир жуучу каражаттар менен антисептиктерди колдонууда коронавирусту жок кылышын айтылып келет. Мына ушул нерсени пайдаланып чет мамлекеттерде жеке ишканалар иштеп жатышат. Бул бизнести бизде ачууга эмне тоскоол болот? Андыктан бул идеяны да эске алгыла. Улантабыз. Дары-дармектерди үйгө жеткизүү кызматы. Витаминдерди, маскаларды, ОРВиге каршы дарыларды үйлөргө жеткизип берген көптөгөн чоң компаниялар иштеп жатат. Азыркы убакытта дары-дармекке болгон суроо талап чоң. Бул идеяны да карап көрүңүздөр. Дарыканалар менен келишим түзүп, жеткизип берүү кызматын колго алсаңыз болот. Бул бизнес идеянын модели пандемиядан кийин да иштей берет. Мына ушундай достор, ден соолукта болуңуздар. Мүмкүнчүлүк бир эле жолу келет. Туура пайдаланып калыңыздар. Биздин каналга жазылып, досторуңуз менен бөлүшкөндү унутпаңыз.